Бүгін біз сабағымызды баштардан мұрда алтын ережемен танышып алып. Белгілі алтын ережені айталшы. Қол көтеріп жауап беру. Қол көтеріп жауап беру. Бір-бірін сыйлау. Жөн ойын Уға білу. уақытты пайдалану. Сабаққа активден қатысу. Біз жаңы теманы баштардан мұрда ушул криптограмманы тавалычы. Қана? Алиф. Байырқы Иран деген сөз келді бе? Азыр текшересіз. Азаматсың Алиф. Өткен сабақта байырқы Ирандың картасын көрсөткөн, андан кейін досқа қатшығы байырқы Ирандың элеген аймағын көрсөтүп берет. Кел Малика. Жолбоса байырқы Ирандың бурдан каталышы кандай деп айттык эле? Персия. Ошол байырқы Персиянын элеген аймагы каталган көрсөтүп. Сирия, Иран, Афганистан, Пакистан жана Иран мамлекетинин байыркы элеген аймагы. Ооба, азаматсың Малика. Демек балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы байыркы Ирандагы маданият жана дин деген сабак. Бүгүнкү сабагыбыз максаты балдар, бүгүн биз силер менен байыркы Ирандын жолсо Персия мамлекетинин маданияты менен дини жөнүндө маалымат аласыңар. Андан тышкары силердин ой жүгүртүүңөр өнүгүп, бүгүнкү темабыздагы жаңы сөздөр менен таанышуу менен силердин сөз байлыктарыңарды өстүрөсүңөр. Андан тышкары мекенчилдикке, мекенди сүйүүгө тарбияланасыңар. Ошондой эле биздин мекенибизде дагы тарыхый эстеликтер көп. Ошо тарыхый эстеликтерге аярма менен жасоого дагы үйрөнөсүңөр. Балдар, Персия мамлекетинин борбор шаары бул Персополь шаары. Мынакей бул Персополь шаарынын калдыгы. Көрдүңөрбү? Байыркы персиялыктар ошол Персополь шаарынан көбүнчө адамдардын, жаныбарлардын чопого түшүрүлгөн айкелдери табылган экен. Эстеликтер табылган экен. Андан тышкары балдар, байыркы персиялыктардын кол өнөрчүлүгү өнүккөн экен. Алар дүйнөгө белгилүү пазырык килеми менен таңазаланган экен. Демек байыркы персиялыктардын дагы кесиби кайсы экен? Бул килем токуу кесиби экен. Эми балдар, сүрөттү карайлычы. Сүрөттү карагылачы. Бул сүрөттөн эмне көрүп атасыңар? Камила. Адамдарды мурдакы иш-чара болсун, алар болсо үрөндөрдү тегип, аналарды багышкан. Сүрөттө көрүп атканыңардай, демек байыркы персиялыктардын кесиби дагы бир кесиби бул дыйканчылык жана мал чарбачылык экен. Ал эми байыркы персиялыктардын эң алгачкы кийимдери бул териден жасалган экен. Демек териден кийим кийишкен экен. Анан алар бара-бара башка көптөгөн мамлекеттерди басып алганын билебиз, Демек ошонун негизинде алардын кийимдери өзгөргөн экен. Алар көбүнчө кандай кийимдерди көрүп атасыңар? Булай Узун жана көбүнчө ачык оңдогу кийимдерди кийип турушат. ооба, азаматсың. Мырзада кошумчалайсыз. Эркектери болсо ачык кийинишип, кызыл, кара түстөгү кийимдерди кийишип турушат. Азаматсың. Себеби ал жак тоолуу аймак болгондуктан алардын ушул жашоо шартка ылайык алар узун кийимдерди кийген экен. Демек байыркы персиялыктардын дини бул манихеизм жана зороастризм дини экен. Зороастризм динин пайгамбар Заратуштра негиздеген экен. Бул динде эки кудай бар экен. Бирөө Ахура Мазда, экинчиси Ахура Маню деген. Ахура Маню кудайы бул жамандыктын кудайы, ал эми Ахура Мазда бул жакшылыктын кудайы экен. Ал экөө бири-бири менен карама-каршы келет экен. Зороастризм дини ушул Авеста китебинде сакталып калган экен. Бул бүгүнкү күндө Санкт-Петербург шаарындагы Эрмитаж музейинде сакталуу экен. Балдар, өтүлгөн тема боюнча кайталайбыз. Сүрөт боюнча иштейбиз. Бул сүрөттөн силер, мен көрсөткөн сүрөттөн силер кимдин сүрөтүн көрүп атасыңар? Жана ал эмне кылды эле? Сүрөттөгү бизде кереки биздин заманга чейин 6-кылымда ортосунда Перс мамлекетинин башын ийдирген. Жана ошондой эле ал Ахимен 559-жылдары Ахименидтерге өзүнүн башчысы деп кабыл алган. Азаматсың. Кимдин сүрөтүн көрүп атасыңар?
сүрөттө бурулсун. Даже бир Ал эми бул сүрөттөн кимди сүрөтүн көрүп атасыңар? Ислам, Александр, Македонский эмне кылды эле? Асыл зат 327-жылы Александр Македонский Персия мамлекетин басып алган. ооба, азаматсың. Эми балдар сабагыбызды бушуктоо үчүн интерактивдүү оюндарды көңүл бурабыз. Проектордо силер көрүп аткандай, доскадан көрүп аткандай оюнга категорияга бөлүнгөн. Айгерим, кайсы категорияны тандайсың? Иран маданияты. Үчүнчү суроосу. Көркөм сүрөттөн жогору өнүккөн сүрөттөр эмнелерге түшүрүлгөн? Ооба. Аскадагы таштар. Аскар таштарына дагы Камила, Çekilgen. Айбике толуктай. Çubuğlarına da. Чопор, ооба, чопого дагы чегилген экен. Азаматсыңар жооп тура болду. Дагы кийин Малика, кайсы категорияны тандайсың? Диндин экинчи категория. Алиста бул Персиянын Зороастризм дини боюнча жазылган маалыматтар. Ооба, азаматсың. Балдар, келгиле. Бираз эс алып алалык, э? Бул дөңгөлөк көрүп атасыңарбы? Бул дөңгөлөктө суроолор бар. Жакшы нерселерди айт. Нурислам. Жакшы ой, жакшы сөз, Жагымдуу маанай дагы бурусун токтолуктай. эмгекчилдик, Ооба, азаматсың. Ооба, азаматсың. Суроого жооп берген окуучулар азаматсыңар. Эми додекаэдр менен иштейбиз. Булдан ыргытам, силер созуп алып, кайсы суроо келген болсо, ошол суроого окуп жооп бересиңер. Макулбу? Али. Персия мамлекети кайсы падышанын тушунда үндүп өнүккөн? Бул билим дарагы деп аталат. Билим дарагында 3 алма бар. 3 алманын түрү бар. Бардыгы түшүнүктүү. Суроолорум бар. Эч нерсе түшүнгөн жокмун деген алмалар бар. Бүгүнкү сабакта бардыгы түшүнүктүү болду. Бүгүнкү сабакта мага бардыгы түшүнүктүү болду. Гүлжигит, Бүгүнкү сабакта бардыгы түшүнүктүү болду. азаматсың. Суроолорум бар. Малика унчукпай аттың, Бираз кел жактан. Балдар бүгүнкү сабакта жыйынтыктайбыз. Үй тапшырма жазалгыла. Үйгө тапшырма